Такая жесть. В зале нам удалось спастись. Конок бөлмөдө качууга үлгүрдүк. Ашканада болчубуз. Ажалыбыз жок экен. Конок бөлмөгө түз эле келип тийди. Жубайым менен улуу баламдын буттары сынды. Кичүүсүн куткаруучулар бир жакка алып кетишти. Азыр аны издеп жүрөм. Зранку у Києва ворог знову здійснив. Бүгүн эртең менен душман Борбордук калаадагы жарандык инфраструктурага жаңы чабуул жасады. 26 февраль күнү мамлекеттик өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматына Лобановский проспектиси 6А дарегинде жайгашкан турак жай имаратына снаряд келип түшкөнү тууралуу маалымат түшкөн. Жабыркагандардын саны такталууда. Окуя болгон жерге дароо Киевдин өзгөчө кырдаалдар кызматынын 12 куткаруучусу жана 3 техникасы келип жетип, учурда жабыркагандарга жардам көрсөтүп, аларды эвакуациялап жатышат. І станом на зараз проводять евакуацію та надають допомогу постраждалим. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато. Котмантаң украиналыктар. Мен биздин армияны куралын таштап эвакуацияланууга үндөдү деген көптөгөн жалган маалымат чыгып жатат. Угуп алгыла. Мен мына бул жердемин. Биз куралыбызды таштабайбыз. Биз мамлекетибизди коргойбуз. Себеби биздин курал бул биздин чындык. Ал эми чындык мындай. Бул биздин жер, биздин өлкө, биздин балдар. Биз баарын коргоп калабыз. Менин силерге айтарым ушул. Українага даңк. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!